27 жаштагы кызды урдоого шектелген жаран мурда жасаган кылмышы үчүн Орусияда соттолуп 6,5 жыл түрмөдө жатып чыккан. Бул тууралуу Бишкек шаардык милициясынын маалымат жыйынында белгилүү болду. 2017 жылы Кыргызстанга келип такси айдап жүргөн. Мурда Батирде жашаса, акыркы 2 айдан бери унаасында уктап, унаасында жашап жүргөн. Мурда үйлөнүп ажырашкан 2 баланын атасы. Буга чейинки кылмыш иштерине байланыштуу учурда Орусиянын тиешелүү кызматтары тарабынан текшерилип жатат. Бишкек шаардык милициясынын башчысы Бакыт Матмусаев бүгүнкү брифингден жүрүшүндө каза тапкан Айзада Канатбекованын жакындарына көңүл айтты. Ошондой эле ал трагедиянын алдын ала албагандыгы үчүн маркумдун жакындарынан кечирим сурады. Окуяга катышы бар шектүүлөрдүн баары мыйзам чегинде жооп беришет. Мен сөз берем, кыздардын атасы жана катардагы жаран катары мен ар дайым кыз ала качууга каршымын. Эгерде менин эрким болсо кармаганда курал колдонмокмун. Бирок биз мыйзам чегинде иштешибиз керек, деди ал. Кечээ 7 апрелде Бишкектен уурдалган 27 жаштагы кыздын сөөгү Бишкектин четиндеги Арашан жана Чокморов айылдарына жакын жердеги талаада унаадан табылган. Ала качууга шектелип жаткан жаран кызды муунтуп өлтүрүп, өзүнө бычак сайып каза болгон. Учурда тиешелүү соттук медициналык экспертиза жүрүп жатат. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин 175-беренеси менен катталып, ийгиликтөө жүрүүдө. Жогорку кеңештин депутаттары бүгүн ички иштер министри Уланбек Ниязбековду чакырууну талап кылууда. Эл өкүлү Дастан Бекешев бул маселени күн тартибине киргизүүнү сунуштады. Ушул жерде отургандар жалпы коомчулук ички иштер министрлиги кандай иштегенине аябай тынчсызданып турабыз. Алар өз убагында реакция кылган эмес. Биз бул маселени карашыбыз керек. Мындай шалаакылык бейкапарлыгы үчүн керек болсо, министр кызмат ордуна ылайыктуу деген маселени карашыбыз зарыл, деди Бекешев. Ал эми Наталья Никитенко бүгүн бул окуяны карабай коюуга парламенттин моралдык укугу жок экенин белгиледи. Урматтуу кесиптештер, ушул маселени күн тартибине киргизүүнү колдоп бериңиздер. Министрдин маалыматын угуп тиешелүү чечим кабыл алалы. Жогорку кеңеш өз баасын бериши керек, деди Никитенко. Депутат Айсулуу Мамашева бул маселени төрага биринчи болуп көтөрбөгөнүнө нааразычылыгын билдирди. Соңунда спикер Талант Мамытов буга каршы эместигин айтып, сунуштарды эске алуу менен күн тартибине киргизүүгө добуш берилди. Бирок ички иштер министри качанкыга чакырылганы айтылган жок. Премьер-министр Улукбек Марипов мажбурлап никеге туруу үчүн кыздарды ала качуу кылмыш экенин жана ал үчүн жазалоо каралганын билдирди. Бул тууралуу Марипов Бишкекте Айзада Канатбекова уурдалып өлтүрүлгөндөн кийин комментарий берип, бул иш-аракет адамга каршы жана аны аныктоого негиз жок деп кошумчалады. Өкмөт башчы Марипов каргашалуу окуяны элдин жалпы кайгысы деп, күнөөлүүлөр адилет жана катаал жазага тартыларын убада кылды. Биз биргелешип иш алып баруу менен гана аялдардын укуктарын коргоп, басмырлоого каршы тура алабыз. Ала качуу салт эмес, бул кылмыш болуп жана биз муну өлкөбүздүн ар бир адамына жеткиришибиз керек. Эскерте кетсек, 5 апрелден бери дайынсыз болгон 27 жаштагы Айзада Канатбекованын сөөгү 7 апрелде Бишкектин четиндеги Арашан жана Чокморов айылдарына жакын жердеги талаада автоунаадан табылды. Бишкек милициясы кабарлагандай, аны уурдоого шек саналган 31 жаштагы киши кызды муунтуп өлтүрүп, андан кийин өзүнө да бычак сайып каза болгон. Бишкектин криминалдык милициясы кызды уурдоого шек саналгандардын бирөөнү кармады, дагы экөө изделүүдө. Кыргызстанда соңку 1 сутка ичинде COVID-19 дагы 4 адамдын өмүрүн кыйды. Анын 3-өө Бишкекте, бири Чүй облусунда ооруканада жаткан. Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штаб 8 апрелде билдиргендей, 1 суткада вирус 222 кишиден жаңы аныкталды. Бул сентябрдан берки эң көп көрсөткүч. Министрликтин жаңы эсеби боюнча пандемия башталган 2020 жылдын март айынан тартып, вирустан кайтыш болгондордун жалпы саны 1516 кишиге жетти. Пандемияда оору жугузуп алгандардын расмий эсеби 89660 кишини түздү. Анын 85607 айыкты. Акыркы 1 суткада 111 бейтап сакайып чыкканы кабарланды. Расмий маалыматка караганда, учурда 712 бейтап ооруканаларда дарыланууда. Үй шартында дарылангандар 870 киши. Анын 528-нин абалы орто оорлукта, 158-и оор, 24-ü өтө оор, экөөнүн абалы канааттандырарлык деп бааланууда. Акыркы 1 суткада вирус Бишкекте 8, Чүй облусунда 3, Ош шаарында 1 медкызматкерден аныкталды. Мыйзам долбоорунун авторлору Кыргызстанда кумар оюндарын иштеткен административдик адистештирилген район түзүүнү сунуштап жатат. Алар мындай оюн-зоо комплексинин кызмат көрсөтүүлөрү жабык аймактарда уюштурулуп, чет элдик гана жарандар үчүн иштей турганын жазышкан. Документтин демилгечилери Жогорку кеңештин депутаттары Улукбек Ормонов, Калдарбек Баймуратов, Сайдолимжан Жураев, Бейшеналы Нурдинов жана Шайлообек Атазов. Документ адистештирилген зоналардагы кумар оюн ишинин маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү
киргизүү жөнүндө долбоор деп аталат. Ал парламенттин сайтында 7 апрелде коомдук талкууга коюлду. Бишкек шаардык мэриясынын билим берүү башкармалыгынын башчысы Элмира Иманалиева Борбор калаада шайлоо тилкелери жайгашкан бала бакчалар 8 апрелден 14 апрелге чейин эле жабууларын билдирди. Мектеп окуучулары да 12-13 апрель күндөрү гана аралыктан окуй алганын айтты. Шайлоо жана референдум өткөндөн кийин 2 күн билим берүү мекемелеринде дезинфекциялоо иштери жүрөт. Андан кийин буга чейин мектепте сабак мурдагы тартипте уланат. 6 апрелде Бишкекте эпидемияга жана эпизоотияга каршы комиссиянын жыйынында мектеп окуучуларын аралыктан окууга өткөрүү жана бала бакчаларды жабуу чечими кабыл алынган. Мэрия буга Борбордо коронавируска каршы эпидемиологиялык кырдаал начарлап кеткени негиз болгонун билдирген. Бишкек мэриясы эми мектеп, бала бакчалар убактылуу эле жабууларын кабарлады.